Мен елден аттан ғана кайрылуу жасайын дедим эле. Биринчиден ошо Кыргызстандын чегарасынын ичиндеги нерсенин бардыгынын ээси суубу, жерде жаткан бир ташпы ээси эл болот. Эл болосуздар. Ошондуктан бул жерде чогулган элдер өзүнүн жер тиркесин көпчүлүк үй салып алган. 1200-1300'ün ортосунда адамдардын жер тиркеси бар. Ошолардын барды бул жерге кайрылуу жасап, өзүнүн көйгөйүн билдирүү иретинде келип отурушат. Ошондуктан мен Кыргыз Республикасынын президенти Жапар Садыр Нуркожоевичке, кабинет министрлердин орун басары, УКМКнын төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке, Бишкек шаарынын мэри, кабинет министринин төрагасы, ушу 4 кишиге жакшы кайрылып кетейин дедим эле. Бул элдер бул жерге өзүнүн жер тиркесин коргоо үчүн келди. Башка бир маселе жок бул жерде. Себеп дегенде бардыгы тең 1300 кишини санасаңар, ар бир үй бүлөдө 4-төн 5тен киши бар кеминде. Ошону санабайсыздар, 7000-8000 кишини чапчып атат. 7-10 миңге жакын киши. Ошону баарын тең көйгөйүн, бул элдердин маселесин чечип беришиңиздер керек. Ошон үчүн биз сиздерге ушуну чечип бериңиздерди суранабыз. Жана дагы белгилеп кетейин, жасап аткан ишиңиздер жакшы. Шаардын көп жери бүт Кыргызстан боюнча өнүгүү жылыш бар. Ошондон биз тарапта да бир карап туруп, бир мыйзамдаштырып берсеңиздер. Себеп дегенде 20 жылдын тегерегинде адамдардын бардыгы тең ушу кызыл китебин ала албай, ар кандай ойдо сарсанада жүрөт. Сарсанада жүргөн адамдарды билесиздер да. Жүрөк тынч болбосо, адам ар кандай ооруга чалдыгышы мүмкүн. Ошондуктан мен сиздерден кайрылып да кетем, суранып да кетем. Ушуну чечип бериңиздер.